Меня вот что интересует. Вот в последние 2-3 дня в соцсетях бурно обсуждается приезд нашего экс-президента. И как мы все знаем, он собирается проводить лекции, он собирается читать лекции в наших университетах. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай, көз карашыңыз? Биз ал киши менен чакырган эмеспиз. Биякта университеттин ректорлору айтат, өзүлөрү чакырса алардын эрки, бирок ал Кыргызстандагы коомдук саясий турмушка дестабилизация жасап келбеш керек. Туура түшүнөтөм, кандай капашат. Анда бул сиздердин тиешеңиздер жок, бул ректор өздөрү түзмө-түз келишим алып келип атышат да. Бирок сиздин оюңуз кандай? Бул деген саясий го дейм, потому что это все-таки экс-президент. Здесь нужно, наверное, какое-то политическое решение нужно и одобрение. Вы так не считаете? Я понимаю, если это был бы просто экс-президент. Но давайте возьмем к сведению, что это у нас беглый экс-президент, коррумпированный. Я уже дальше не буду перечислять. Бул боюнча ар кимдин ар кандай ою бар. Мен мамлекеттик кызматтагы адаммын. Мен мамлекеттик кызмат мыйзамына башыйм. Макул, сиз министр катары ушулга өзү негизи тыюу сала аласызбы, сала албайсызбы? Тыюу салынганга менде укуктук негиз жок. Эгерде кандайдыр бир саясий провокация болсо, саясий чыңалуу алып келсе, ар бир ректор өзү жооп берет. Түшүнүктүү. А өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Бул киши келип, бияка келип лекция окуган. Почему? Потому что я так считаю, что этот человек, который собирается сейчас читать лекции тому поколению, у которого украл их будущее. Сиздин оюңуз кандай ушу жеке оюңуз? Ар бир адамдын жеке субъектив ою бар. Менин оюм, мен мамлекеттик кызматтагы адаммын, мен саясатчы эмесмин. Мен мурунку кетип калган президенттердин жок, мен бул саясатка аралаштырган жокмун. Мен сизден сиздин жеке оюңузду сурап атам. Сиз кандай деп туура деп ойлойсузбу же туура эмес деп ойлойсузбу? Мен айтып атпайм. Жеке оюм, мен кетип калган президенттердин бирөөсү менен да кызматташкан жокмун. Мен өкмөт жөнүндө мыйзамды аткарам. Как вы все-таки умеете обтекаемо отвечать? К сожалению, я не получила ответа на свой вопрос. Но все-таки я бы хотела обратиться к нашим студентам, а в частности студентам нашего города Бишкек. Уважаемые студенты, я, конечно, уважаю этого человека как грамотного, образованного, интеллигента, да? Но я хочу принять к сведению тот факт, что именно из-за этих людей, я не хочу уже переходить на личности, но вы прекрасно понимаете, о чем я. Я хочу сказать, что большинство наше с вами поколение выросло без родителей, вдали от родителей, потому что большинство наших родителей были в миграции именно, я считаю, что именно из-за этих людей. Поэтому, уважаемые студенты, я вас всех призываю задуматься. Рахмат Айда Исатбековна. Олег Тодорович, сизге сөз. Азыр сиз айттыңыз да, берген жоғыңыз екеуі бір-біріне қарама-қарсы келіп қалды. Сиз айтып атасыз, мен өкмөттүн адаммын, мен өкмөттүн мыйзамдарын аткарам деп. Ошол эле мезгилде сиз жоопкерчиликти өзүңүздөн алып туруп, ректорлорго жүктөп атасыз. Ар бир ректор өзү жооп берет деп. Ректорлордун ар бири өз алдынча иш алып барса, анда министрликтин эмне кереги бар? Анда сиздин эмнеге министр болуп турасыз? Эгер сиз өзүңүз мындай бир нерсеге жооп бербесеңиз, Айда Исатбек кызы туура айтты. Эртең балким сиздин балаңыз келип, ата мен эмне деген окуу жайга окутуп койгонсуң? Менин угушум боюнча биздин келечекти урдаган, Кыргызстанды тоногон, канчалаган адамдарды аттырган адам мага келип лекция окут десе, сиз кандай акыбалда болосуз? Биз туура саясат чимессиз, бирок сиз ошол мамлекеттин келечегин, биздин келечек муундарыбыздын келечегине, билимдин келечегине карап отурган бир министрликтин башчысыз да. Анткени бизде бардык мыйзамдуу болуш керек. Мына сиз деле ошол саясатчы болуп отургансыз. Ошол кездерде баарыбыз айтып чыкканбыз. Мынакей Кыргызстанды сазга батырып кетти. 17 мартта 2002 жылы Аксыда мынча адамды аттырып кетти. Мына сиз деле айткансыз. Баары эле ошентип айтып келген. Анан бүгүн кайра эле келип туруп, эми туура ал кишинин мындай билимине, илимине шек тудурбашыбыз керек. Бирок ошол эле мезгилде биздин келечегибизди да ойлош керек да. Анда эртең мен да жеп, мен да урдап, качандыр бир күн жылдарды өткөрүп туруп келип, кайрадан
Мен ойлайт элем да, ошол кишинин өзүнөн суранып кетмөктүн. Мындай моралдык жактан өзүнө колго алып туруп, мындай кылса жакшы болмок да. Жакшы болмок. Эмне бизге келип кантип жешти үйрөтөбү? Мамлекетти кантип тоношду үйрөтөбү? Келечек муундарга. Эгер ошолдо мен студент болсом суроо бермекмин, мен убагында ушинтип келип, кантип сиз мага эгер лекция окуп калса да, моралдык укугуңуз барбы деп. Ошондуктан сизден Каныбек Капашевич, мында сиз деле өзүңүзчө бир саясий фигурасыз, бир ушул тармакка жооп берген инсансыз. Мен ойлойм, сиздин эркиңиз жетет. Ушул өзү оюңузду айтып, ушул терс көрүнүштөргө жол бербегенге. Мен сизди ошого чакырып кетем. Рахмат. Биздин ошол 5 ректордон катышып атат, алар туура жыйынтык чыгарыш керек. Биз министрлик тиги профессорду чакыр, жаны кетирип сал деп эч указание бере албайбыз. Эгер сиз айткандын баарын биздин катышып отурган ректордун баары туура түшүнүп, туура жыйынтык чыгарат деп ойлойм. Каныбек Капашевич, дагы кайталап кетем. Бул 5 ректорго эле тиешелүү эмес. Бул жалпы билим берүү министрлигине тиешелүү.